Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. 40 hadis sabagın ulantabыз. 35-ci hadis. Abu Hurayradan rivayet kılıp xabarlanat. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. La tahasadu ve la tanajashu ve la tabagadu ve la tadabaru ve la yebi' ba'dukum ala bey'i ba'd ve kunu ibadallah hi ihvana. El-Muslimu ahul muslim la yadlimuhu ve la yakhduluhu ve la yakzibuhu ve la yahqiruhu at-takva hahuna ve yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Bir-biriңерге iç tarlık kör albastık kılbagıla. Aldap bir-biriңерди bağını götөрбөгүлө. Bir-biriңерди жек көрбөгүлө. Bir-biriңерге далыңарды салып, артын салып, бурулуп, мамилени үзүп кетпегиле. Bir-biriңердин соодасын үстүнө экинчиңер соода кылбагыла. О Аллахтын пенделери, бир тууган болгула. Мусулман мусулманга бир тууган. Ага зулумдук, адилетсиздик кылбайт. Аны жардамсыз калтырып кетпейт. Аны өзүнөн төмөн көрүп кордобойт. Такыбалык мына бул жерде деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көкүрөгүн 3 жолу көргөздү. Адам өзүнүн мусулман боордошун төмөн көрүп кордоосу ушул эле нерсе күнөөгө батып калышка жетиштүү. Мусулман үчүн башка бир мусулмандын бардык нерсеси арам. Каны, мал мүлкү, ар намысы, аброю, акысы жок аны өлтүрүү, мал мүлкүн тартып алуу, аброюна, намысына шек келтирүү уруксат эмес, арам. Мына ушул хадис Муслимде келген. Шейх Солих Фаузан хафизахуллах хадиске түшүндүрмө берип мындай дейт. Бул хадис мусулмандардын ортосундагы бардык тараптан адеп ахлак, кулк мүнөз, мамиле жактан бириктире турган, толуктай турган көп нерсени камтыган хадис. Чындыгында ислам дини мусулмандарды бириктирүүгө, бир тууганчылыкты чыңоого, ошого чакырып, ошого үндөп, кызыктырып келет. Мусулмандар бир денедей болсун деп, бирин-бири кубаттасын, жанагы тамдагы кирпичтердей болуп, үстү-үстүнө тургандай болуп, бардыгы мына ошондо күчтүү болот, биримдик болот, ынтымак болот, береке болот, жакшылык орнойт. Жана ошондой эле ынтымакты, биримдикти, бир тууганчылыкты буза турган, кемите турган, алсырата турган, жое турган кадамдардын бардыгын шарият тыйган, арам деген. Мына ушул хадиске карап көрсөк, хадисте Пайгамбар алейхиссалату вассалам сөздүн башында ла тахасаду де. Силер бири-бириңерге кызганыч, көрө албастык, ичтарлык кылбагыла. Ушул нерсе эң чоң адамдарды бөлүп жара турган, коркунучтуу нерсе. Коомго бүлүктүүлүк сала турган. Бул көрө албастык деген мааниси бирөөдөгү бир жакшылыкты, неаматты көрүп ошонун жок болушун каалайсың. Же болбосо ошол нерсе жок болуп, сенин башыңа келип конуп калышын каалайсың. Мен деле болсо анда жок болуп кетсе деп. Же болбосо сенде болбосо деле ошонун башынан кетип калса экен деп ошо ыраа көрбөй, ичиң күйүп, бук болуп, ичи кайнап, кызганып, көрө албастык кылып, мына ушул нерсени дагы Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде кайтарган. Силер көрө албастык, ичтарлыктан оолак болгула. Чындыгында бул көрө албастык соопторду ушундай жейт. Кадимки жалында күйүп аткан отундарды, чөптөрдү күйгүзүп салгандай дейт. Чындыгында бул көрө албастык Аллах сактасын эң чоң коркунучтардан. Адамзаттын тарыхында караса, эң биринчиден капырчылык алып кеткен бул көрө албастык. Иблис ушу көрө албастыктын айынан капыр болду. Адам алейхиссаламдын балдары ушу көрө албастыктын айынан бирин-бирин канын төктү тарыхта. Ушу көрө албастык ичтарлыктын артынан мурунку китеп ээлери болгон жөөттөр акыйкатты билип турса дагы акыйкатты ээрчибей койду. Адамды капырчылыкка чыгарса, өлтүрүүгө алып барса, чындыкты билип ээрчибей коюуга, адамды ушундай надандыкка, караңгылыкка, зөөкүрлүккө, зулумдукка түртө турган адам өзүн контролдо албай калат. Алла сактасын, бул нерсени дарылабаса, арылбаса, бул нерсени жойбосо. Ошол жөөттөрдү сыпаттап Бакара сүрөсүнүн 109-аятында Алла таалам Вадда кафиру мин ахлил китаб лау яруддунакум мин ба'ди иманикум куффаран хасадан мин инди анфусихим. Жөөттөр китеп ээлери аябай каалашты. Силерди ушу иманга келгенден кийин кайрадан имандан капыр болуп чыгып кетишиңерди. Ушул динден чыгып кетишиңерди каалайт. Эмненин себебинен келип чыкты?
өздөрүнүн жүрөгүндө күйүп бышып аткан ичи тарлык көрө албастыктан келип чыкты дейт. Акыйкат аларга анык ачык болуп турса дагы дейт. Мына ушул көрө албастыгы пайгамбар алейхиссалату вассаламды ачык айкын билсе дагы, акыйкатты билсе дагы алар жүз бурушты акыйкат. Билбегендиктен эмес, надандыктан же караңгылыктан, сабатсыздыктан эмес, билип турса дагы. Эмне түрттү десе, көрө албастык. Пайгамбар алейхиссалату вассаламды көрө албады. Көрө албастыктын айынан адамдар кан төгөт, өлтүрөт бири-бирлерин. Тарыхта айткандай, эң биринчи кан төгүү ушу көрө албастан келген. Аябай көрө албаган адам, бир тууганыбы, жакыныбы, коңшусубу, мусулманбы, ким болот? Аллах сактасын. Мына ушул нерседен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайтарды. Бул чындыгында көрө албастык эң чоң апат, бали. Жылдап көп убакыттап адамдар бири-бири менен катташпай коюуга, жолукпай коюуга, бири-бирин жек көрүүгө алып барат. Мына ошондуктан бир тууганыңдан бир жакшылыкты көрүп калсаң, анын жоюлушун читарлык кылып, бир жаман ойдо болбостон береке тиле. Машалла, Аллахым береке берсин деп. Эгер ошондойду каалап атсаң, Кудайдан сура. Аллахым ушундайда берчи мага деп дуа кылып. Аны көрө албай, анын артынан чукуп издеп ич тар болгондо эмне өзгөрөт? Өзүңдү кыйнайсың. Соопторуңду күйгүзөсүң. Берекеңди жашооңду жок кыласың. Андан көрчү ошондой жакшылыкты Аллах мага да берчи, ага бергендей мага да берчи деп сура. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эки нерседе кызганыч жок деген. Менде де болсо деп адам каалай берсе болот. Биринчиси Алла таалам кимге байлык берип, ошо байлыгын садака кылып таркаткан адамга. Экинчиси кимге Алла таалам илим берип, ошо илимди башка адамдарга үйрөткөндөргө болсо. Үйрөткөндөр. Мына ушул үйрөтүп аткан адам айтса, эгерде мен да ошондой акчам, байлыгым болгондо таркатмакмын десе, сообу бирдей деген. Көрдүңүздөр, жакшылыкты каалап коюңуз ушундай нерсени. Менде де ушундай болсо кылат элем. Ошого бергендей, менде де берилгенде, мен да ушинтип кайрымдуулук иш кылмакмын деген жүрөгүңүздө ушундай жакшы каалоо болсо жетесиз. Айтып коет го, жакшылыкты каала, гипто, белая зависть деп коет келер. Ал адамдан ал нерсенин жок болуп кетишин каалабайсыз, бирок ошондой менде да болсо деп суктанасыз. Ошол жакшылык иште болсо эч нерсе болбойт. Бирок эң негиз нерсе адам көздүккө узата бербеш. Кызганыч, көрө албастык каяктан алып келет? Жана ашыкча маалымат издегендер. Тигиде эмне болуптур? Бул каяктан таптыр? Бирөөнүн үйүнө барганда көздү узатпа, бирөөлөрдүн буюмун көп караба. Ошентип көздү агытып берген сайын эреже бар, билесиздер, көз канчалык кеңейген сайын жүрөк ошончо тарый берет. Кимде ким айтса мен деген кең пейилмин, көрө албастык деген менде такыр жок, тамыры да жок деген бул жалганчы адам. Себеби адам табиятынан сараң болот, эгоист болот, көрө албастык болот. Көп деген сыпаттары бар адам. Ал нерселерди адам ыйман менен, түшүнүк менен, илим менен жеңет. Ал нерсени убагында дарылап жоюлбаса, ал көрө албастыгы ошондой балиелерге алып барат, Аллах сактасын. Жек көрүүгө, өлтүрүүгө, аңдууга, жаман сөздөрдү артынан ушак кылып сүйлөөгө, бүт ушул көрө албастыктан келип чыгат. Эң биринчи кадам өзүңүзгө Аллах таалам берген нерсеге ыраазы болуңуз, каниет кылыңыз. Экинчи кадам бирөөлөргө көздү узатып, любопытный деп коет го, муну каяктан алды, ал каяктан алды, бул эмне болду, тигил эмне болду деп келер отурса да акыбалын сурашып, ыймандашып сүйлөшпөстөн туугандарындагы ар бир ийгиликти нерселерди аңдышып, ушулорду артынан козгоп сүйлөшөт. Алла сактасын. Экинчи хадистин уландысында соодада айтылат. Муну да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тыйган. Мындайча айтканда, бирөө соодада сатып атса, баасын көтөрөт. Тааныш болушу мүмкүн атайлап. Бирок ал баа менен ал эмне кылат? Сатып алгысы келбейт. Анын максаты ошону кымбатыраак сатышына жардам берет да. Тигизи ойгонуп кетет, бул баасы ушундай турбай деп. Мен ушул баага эле алайын деп атам, мондай деп келет, анан тигил адам алданып алып алат. Чындыгында анын баасы андай эмес. Эгерде сен баасын көтөрүп, ошол тууганыңа жардам берем деп алам десең, көтөрүп ал бер, проблема жок. Бирок клиентти тартып берем, сеникин сатып берем деп жалган эле анын көзүнчө күбөгө өтүп, мен мондай баага алып коем деген, мисалы 100 сомдукту 500 сом кылам деп сатуучу адамга жардам көргөзөм деп, анан тиги алуучу адамды кызыктырып, үндөп, чындыгында алуу максатың жок. Ошондой кылсаң, бул арам нерсе, Алла сактасын. Балким келип ошентип таап долияга түшүп алгандар бар, же ошого досум менин, таанышым деп жардам берем деген ою бар. Жардам берсең, өзүң кымбат ала бер. Мына ушундай илишки. Кымбат ала бер, эч нерсе ой, жардам катары. Бирок өзүң албай туруп, кымбат бааныга үндөп, башка бирөөнү алдыруу бул арам.
мына ушул нажаш дегенди ушуну пайгамбар алейхиссалату вассалам тыйган. Анан вала табагаду деди. Бири-бириңерди жүрөктөн жек көрбөгүлө. Жана кыжыры келип жүрөгүнөн иренжип жек көрүү деген бар. Бул сүйүүнүн карама каршылыгы. Мына ушул нерседен пайгамбар алейхиссалату вассалам тыйды. Могу жерде кайсы нерсе тыйылса билиңиз туугандар, бул арам. Эгер ушудан тыйылбасаң, сиз арамда жүрөм деп билиңиз. Мамиледе мусулман бир туугандар болгон жүрөгүңүздө жек көрүү болбош керек. Эмнеге жек көрөсүз? Аллахты сүйөт, пайгамбар алейхиссалату вассаламды сүйөт. Ал мусулман, момун, ыймансыз кандай болсоң. Анча-мынча нерселерге күнөө иш, туура эместерди кылганда адам кыжалат болуп, эме кыласыз, бирок мусулман адам жек көрүү деген бар. Айлап жылдап ошол адамды көргөндө кыжыры келип, жини кайнап, эч бир ийгилигин көрө албайт, жакшылык да көрө албайт, ошентип жүрө берет, Кудай сактасын. Ушуну бугут деп коет, жүрөктөн болгон жек көрүү. Тайып кетсе кубанат ошол адамдан. Бир жакшылыгын болсо ичи тарып жүдөйт, какайт кадимкидей, кыйналат, кысталат. Себеби адамдын жүрөгүн жек көрүп алар. Мындай адамдын ыйманынан рахат албайт. Жан дүйнөсү түнөк таап жашай албайт. Дайыма кордукта, кысталууда жашайт. Себеби жүрөктө көрө албастык, ичи тарлык, жек көрүү ушун менен ыйман биригип, түнөк таап жүрүш өтө кыйын болот. Өзүн кыйнайт. Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафси. Силердин араңызда эч ким ыймандуу толук боло албайт. Качан өзүнө каралган жакшылыкты башка бир тууганына кааламайт. Өзүң эмнени жакшылык кааласаң, так ошондой башка бирөө каала. Болду, ушул адеп акылакка тараза. Кээ бир учурда аныңыз түшүп кетип, ушул адамды ушунчалык жактыра албай аткысаң, күрөшсөңүз дагы бир нерсеңизде кыжалат болуп атсаңыз, ошону мамиледе сыртка чыгарбаңыз, көргөзбөңүз ушул адамга. Туттуңдап, кабагын бүркүп, учурашпай коюп, ушул сыяктуу кадамдарды көргөзбөңүз. Мейли ичиңизде калсын ошону жойгончо. Күрөшүңүз ушу жойгон, бирок сыртка чыгарбаш керек. Ушул жоюлуп кеткенге чейин. Бири-бириңердин артын арты салбагыла деген ушул. Артың арты салбагыла деген жүз буруу. Жана айттык го, жана туттуңдап, учурашпай коюу, сүйлөсө жооп бербей коюу. Кээбилер каттарга жооп бербейт, мисалы билип эле аны теңин албайт. Учурашса алек албайт, көрсө өтүп кетет, сүзүп кетет, жонун салат, жүзүн бурат. Аллах сактасын. Мына ушуну тада баруу дейт. Муну жоюш үчүн адам биринчилерден учурашыңыз, жылмайыңыз, акыбалын сураңыз. Ошондой нерседе алхамдулилlah бул нерсе жоюлат. Бириңердин үстүнө бириңер соода кылбагыла деген. Бул да жанагы биринчи айттык го, ошого окшоштугу бар да, соода кылууда. Мисалы, бирөө келип сатып алганын билдиңиз да, бир буюм сатып алса, деп келишип атканын көрдүңүз. Анан ошону барып шыбырап, мен сага муну арзан алып берем. Алып эле кой. Деп ошонун соодасын. Же барып сатып келген, барып айнытып, барып берип сал. Мен сага башкасын алып берем. Мындан да жакшысын алып берем деп. Ушул нерсе кээ бир учурда алыстан алып келип алса деле бир тууган жүрөгүңө кайгы саласың. Аны алып бере албасаң деле мен сага мындай алып берип коймокмун эм. Эмне алып алдың муну, кымбат деп. Биринчиден эмне кылдың? Ал адамдын жүрөгүнө сен жаңы алган нерсесине кубаныч, береке тилеп, колдоп койгон ордуна кайгы салдың. Мейли кымбат алып алсын. Эмне кылат эми ал? Кымбат алып алдым деп үчүнө кыжалат кыласыз. Ошондой нерсе кылбаш керек да. Же болбосо айнытуу, ушунун бардыгы бир тууганын үстүнөн соода кылба дегендерге жатат. Адамдарды таштап коюп бири-бири менен ырыскыландырылсын деген. Мындай бирине бири пайда көрөт. Бардык эле нерсе жанандай боло бербейт да. Кээ бир адамдар ушул табият бар. Мен тияктан алып бермекмин дейт. Анан туруп ал каяктан алыптыр, ошол жактан издейм. Анан ал каяктан алып, тияктан издейм деп. Эч кимге пайда калтырбай барып ушул заводдон эле түз алып алгысы келет да. Ошондой жашоо ушундай. Заводдон дагы бирөө алат, андан дагы бирөө оптом алат, анан бирөө келип базарга коет. Анан ушинтип 3-4 адамдан келип бардыгы пайда көрөт. Кээде дагы ушунун бир сүрөтү бар. Бир адамдан көрүп каласыз, бир нерсени арзан алган. Жанагы кымбаттап өтүп, эми арзан алып алганын байкайсыз. Анан арзан алып, ичи тарып, ошону ким сатканын да билет. Анан тигини барып саткан адамды бузасыз. Алып ал сен тигин. Сен өтө эле арзан сатып салыпсың. Ал базардан мындай эмес. Аябай арзан сатып салыпсың. Аны мен сага жакшы эле баага сатып берем. Сен сооданы буз, же болбосо алып кой, кайра болбой калды деп эле. Сатпай эле кой, же келишип алган эртең алам деп ушул баага. Сиз билдиңиз, ошо максатыңыз эмне? Аны өзүңүз сатып алайын дейсиз. Же тигил адамдан бузуп, ошону албай калышын каалабайсыз. Арзан алышын да каалабайсыз. Кээде сатуучу алууга, сатып алган адамга зыян бересиз, кээде сатып аткан адамга да зыян бересиз. Мына ушунун бардыгы Аллах сактасын. Кээде сатып деле алып бере албайсың, жөн эле аралашасың да, мурдуң саласың. Ага да ыраа көрбөйсүң, буга да ыраа көрбөйсүң. Бирөө айта берет, не болсо эле мен сага сонун алып бермекмин деп.
Бирөөлөр болсо алып алган жактырбайт. Муну кантип алдың? Экинчиси саткан адамга да жактырбайт. Эмнеге арзан сатып салдың? Мен сага жашнакай бага сатып бермек. Же минтип сатса болмок. Ал сатып деле бере албайт. Ошентип бир тууганыңдын жүрөгүнө сатып алган бир тууганың дагы жүрөгүн ортасың, сатып жиберген бир тууганың да жүрөгүн ортасың. Мусулман адамдын жүрөгүнө кубаныч, сүйүнүчүнө себепкер болуу улуу сооптордон туугандар. Жөн эле саламыңа, учурашууңа, акыбал сурагашына, канча бир кубанычына себепкер болуу улуу сооптордон. Мына ошондуктан силер Аллахтын кулдары болуп, бир туугандардан болгула. Ухува да кот, ушу жакындык. Анан хадисте кайдимки бирде ишарат бар. Мына ушул нерселерди таштасаңар, жек көрүү, ичтарлык кылуу, бири-бириңердин соодаңарга мурдуңарды салуу, жана тултуңдап, артты карап, учурашпай коюу, ушул нерсенин бардыгы бир туугандыкты буза турган мамилелер. Буларды таштагыла. Мындай нерседен арылгыла. Бул силердин бир тууганыңарга, ынтымагыңарга, берекеңерге терс таасирин тийгизет бул нерселер деген ишарат. Ушуларды таштасаңар, силер Аллахтын кулдары бир туугандыкта бекем болосуңар деген. Чындыгында момундар бир тууган деп. Хуа деген ушу бир туугандык бул бир жатындан чыккан балдар эле айтылбайт. Ооба, жатындаш бир туугандык ал жакшы. Бирок андан да чоң күчтүү бул ыймандаш бир туугандар. Билиш керек. Кээде бирөө жатындаш бир тууганың болот, капыр болушу мүмкүн, Кудай сактасын. Ал динден алыс болушу мүмкүн. Бирок башка бир тууганың ыйманда болсо ал андан да жакын болуп калат. Бул деген сөз тегени бир тууганыңа зыян бер, мындай деген сөз эмес. Бул жана Алла Тааламдын алдында, ыймандын алдында, мусулманның болгон акысынын алдында айтылган турган сөз. Бир тууганыңыз ыйманда болбосо да жакшы дуаңызды кылып, жакшылыгыңызды кылып, дават кылып, ошол ыйманга келип калышууга ынтызар болуп, өмүр бою аракетиңизди жасай бер. Аллах үчүн жакшы көрүү, Аллах үчүн жек көрүү, Аллах үчүн берүү, Аллах үчүн тыюу ыймандагы бекем туткалар да бул негиз нерселер. Ошол тараптан айтып атам да, туура түшүнөлү муну. Ал муслим ахул муслим. Мусулмандын бир тууганы деген ошол. Чындыгында бир момундар бир тууган деп. Хадистин уландысында ла ядлимху деди. Зулум кылбайт деди. Зулум деген билесиздер, бир нерсени өз ордуна койбоо. Мындайча айтканда адилетсиз мамиле кылуу деген сөз. Зулумдун кайсы түрү болбосун. Мейли жанында болсун, малында болсун, аброюнда болсун, сөздө болсун, силп бир тууганга зулум кылбайсыз. Зулумдун кандай түрү болбосун. Кайсы нерсе адилетсиз мамиле кылдыңызбы? Ушактадыңызбы? Зулум. Калп айттыңыз? Зулум. Кыянат кылдыңыз? Зулум. Курдомат койдуңузбу? Зулум дегендей. Акчасын тартып алдыңыз? Зулум. Жалган жала жаптыңыз? Зулум. Урдап алдыңыз? Зулум. Зулум түрү көп. Кайсы нерсеси туура эмеспи? Зулум. Мусулманга зулум кылбайт деп атат Пайгамбар алейхиссалату вассалам. Жана аны таштап койбойт, кор кылып. Жардам бере турган жерден жардам берет. Колдой турган жерден колдойт. Мындайча айтканда душманга, башка нерсеге аны таштап койбойт душмандан. Мисалы, кандай мунун түрлөрү азыркы күндө. Бир тууганыңызга бирөө курдомат коюп атса, аны шылдыңдап аткан болсо, анын үстүнө ушактап аткан болсо, унчукпай кулак салып отура берген, мына ошону кордогон, ошону таштап койгон ушундай болот. Душман колуна салып коюп же башкача элестетпейли ошону. Душмандар алып баратса, жардам бербей кой деген. Мунун түрү көп, салып таштап коюп. Мына ошол жерден ай тууганым кой, бул ушак болот, жалган болот, муну такта, бул жерге жайба бул сөздү деп коргоп, ошол сөзүн токтотуп, тыйган нерсени, кадамды жасабайсың тыя турган. Угуп, тыңшап, отура берет, ушундайлар бар. Анан аякка барса, анын жамандыгын деле угуп берет. Бул эмне кылат? Эки жүздүүлүккө кетет, Алла сактасын. Көрдүңүздөр, бир нерседен тыйылбаса, кийинкиси кандай уланып кетип турган. Бир тууганыңа залым болсо дагы, мазлум болсо дагы жардам бер деди. О Аллахтын элчиси, мазлум болсо ал белгилүү. Ал эми залым болсо кантип жардам беребиз деди эле. Сен тыясың деди. Ошон зулумунан тыясың деди. Ошол дагы жардам берүү. Аны да сактайсыз күнөөдөн. Тиги бир тууганыңызды дагы коргойсуз. Ушул аны таштап коюу болуп саналат. Күчүң жетип туруп зулумдан көтөрө турган учурлар болуп калат. Мейли акча менен болсун кээде, мейли аброюң менен болсун, сөзүң менен болсун, ошол адамды куткарып кетүү зулумдан мүмкүнчүлүгүң болсо, ошентип таштап койбош керек. Жана мусулманга калп айтпасын деди. Мындайча айтканда мамиледе кандай сөз болбосун, тууганың менен чынчыл бол. Сага да беким чынчыл болушун кааласаң, сен дагы бир тууганыңа, бир тууган мусулманга чынчыл бол деди. Хадистин уландасында. Мындайча айтканда аны мындай көзгө ийилбей, экинчи сорттай бир адам катары эсептөбөй, текерленип, теңин албай ушундай адамдар болот. Же ал адамдын акчасы жок, же болбосо кадыр баркы жок,
же кедей кайсы бир себептерден ал адамды ушу көзгө илбей калат. Туугандардын арасында да болот. Жана акчасы бар, байлыгы бар, мансабалары бар, шыйпаңдап аябай жакын. Анан жанандай кедей бир туугандар болуп калса, аны көзгө илбейт. Байларын чакырып, кедейлерин чакырбайт. Ушунун баардык Кудай сактасын. Мусулмандын адеп аклагына дал келбеген мамиле. Эч убакта бир тууган мусулманыңды кебетесине карап, мал мүлкүнө карап, кадыр баркына карап коомдо ант мамиле кылынбайт. Мусулман адам ыймандуубу, Аллахка ыйман келтирген. Кандай болсун, кебетеси болобу, акчасы жок болобу, кедейдин кедейи болобу, кадыр баркы жок болобу, ал Аллах Тааланын алдында улуу адам. Ошон үчүн жанагы сахабалардан билесиздер, пайгамбар алейхиссалату вассалам не деген? Кээ бир адамдар могу чатырдын артында турат. Мындай бир кароолчудай кирип келатканда ал адам менен даже учурашпай өтүп кетесиң да. Ким экен? Ушу немеге чачтары үрпөйгөн, кийимдери жыртык, денесин бар чаң баскан, аты да жок, камчысы да жок, куралы да жок. Бирок ошол согушта жардам берип жүргөн мусулмандар болгон. Эч нерсеси жок. Ошол адам Аллахка ант ичип бир нече сураса, түзмө-түз Аллахтан берет деген. Сөй адамдын кебетесине карап, акча, мал, мүлк, тиякпай, кадыр барк менен бул дүйнөдө мындай сыртынан көрүнгөн менен Кудайдын алдында кандай баркы экени Аллахка гана маалым. Ошол үчүн ибарат бул сырткы көрүнүшү, же авторитети, акчасы менен, же күчү менен билинбейт ошол адамдын ыйманы. Ыйманы менен, Аллахка болгон мамилеси менен билинет. Ошосу менен ал адам ыйык. Ошосу менен ал Аллах Тааланын сүйкүмдүү кулу болуп саналат. Ошон үчүн эч убакта бир мусулманды эрип жана жиреп, ылдый көрүп, теңин албай, бул өзүңдүн кадыр баркыңды чүрө турган кадам. Кимде ким Аллах үчүн кичпейил болсо, Аллах Таала аны көтөрөт. Ким текебер болсо, аны Аллах Таала чөктүрөт. Мына ушундай адеп акылактар мусулмандардын ортосунда болсо, коом өнүгөт. Бул нерсе жоголо турган болсо, анда береке кетет. Биримдик жоголот мусулмандардын ортосунда. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам ушуларды айтып келип, таква мына деп тур көкүрөгүн көргөздү. Бул деген сөз ибарат эмне? Жүрөктөгү абалың кандай? Сырткы жанагы кандай кооз кийинсең дагы, кандай көрүнсөң дагы жүрөгүң бош болсо, Аллах Таалам силерди сүрөтүңөргө, акчаңарга карабайт. Силердин жүрөгүңөргө, амалыңарга карайт деген Муслим деген хадисте. Ошон үчүн айбара жүрөктөгү нерсе. Бирок ушуну кээ бир адамдар ката түшүнүп алат. Алар эмне дейт? Такыбалык деген жүрөктө арак ичип алат, тамеки чегет, насыбай чегет. Главный жүрөк таза болсун деп коет да. Главный жүрөк таза болсо болду да, мен намаз окуйм башка окшоп. Антип деле кийип жүрбөйм. Бирок менин жүрөгүм таза деп. Эгер жүрөгү таза болгондо, ал адамдын сөзүнө чыкмак, амалдарына чыкмак, мамилесинде чыкмак. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисте айтат, адамдын денесинде бир кесим эт бар, ал оңолсо дене оңолот, ал бузулса дене бузулат. Ал жүрөк эмеспи деген. Жүрөктүн тазалыгы сыртка чыгат. Намаз окуйт эле, Аллах менен мамилесин түзөт эле, бир туугандар менен жакшы болуп мамиледе болмокта жүрөк таза болсо. Күнөөдө жүргөн, тоо кылбаган, значит жүрөктө да маселе бар деген сөз. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам аттак ва хауна деп жүрөк көкүрөгүн көргөздү. Көкүрөктөгү жүрөк бузулса дене бузулат. Көкүрөктөгү жүрөк бузулса амалы бузулат. Көкүрөктөгү жүрөк бузулса тили бузулат. Жүрөккө карап дене башыйып кете берет. Андан ары аягында хадисинен бихасбим имрин минашар, адамга ушу күнөө эле жетиштүү болуп калат. Ушундай балеси эле жетиштүү болуп калат. Бир тууганын жек көргөндүгү, бир тууганын мындай ылдый карагандыгы. Ушул эле жетиштүү деген сөз, башка күнөө эмес. Ушул күнөө эле менен эле тозокко кирип кетүүгө жетиштүү деген сөз да. Ылдый көрүү, тең албоо, ар бир мусулмандын башка мусулманга арам. Эмнеси арам? Каны арам, жаны арам, малы арам, аброю арам. Ушулардын баарын акы сала турган болсоң, арам. Жаны арам дегени кимде ким бир момунду атайлап өлтүргөн болсо, тозокто түбөлүк калат, Аллахка ачууланат, анан наалаттайт, ага жанчыдагы азап бар деген Ниса сүрөсү 93 аят. Бул адам башка бир мусулманды атайлап өлтүрүү. Мусулмандын каны бири-бирине адал, үч эле нерседе. Атайлап өлтүргөн болсо өлтүрүлөт, никеси бар болуп, зынагы барса ташпаран калынат. Анан жамаатты, элди бөлүп жарган, динди бөлүп жаргандар ушуларга өлүм жазасын кесет. Соттун өкүмү менен, эл башчылардын өкүмү менен. Кысос деген өч алуу. Кандай өкүмү бар. Ал эми акчасында Алла Таалам айтты: "Эй ыйман келтиргендер, ла таакулу амвалакум байнакум бил батил." Ортоңордо акчаңарды силер арам жол менен жебегиле. Тек гана соода менен же бири-бириңер менен ыраазы болуп колдонгула деген. Акчаны колдонууда. Ыраазычылык менен деген сөз. Мусулман адамдын мусулманга акчасы адал болбой, тек гана өз жүрөгү менен чыгарган нерсе.
ырасчылык менен соода менен тартып алып, анан урдап алып, анан уялтып алып, мажбурлап алып, алдап алып, шылып жана аферисттердин жолдору көбөйүп кетти азынан. Акчаларды ушунун баардыгы арам. Же соодага атайлап мажбурлатып саттырып алуу, мажбурлатып алдырып алуу, түрлөрү көп айтор. Шылып көкүрөгүндө кысылтып, кысылган жол менен акчасын алуу. Ал эми аброй деген, аброюна эмнелер кирет? Ушактоо эң негизи. Ушак, гыйбат кирет. Вала якта ба'дукум ба'да. Бири-бириңерди ушактабагыла. Силер каалайсыңарбы? Өлүп калган бир тууганыңардын этин жештир деген. Жаман көрмөксүңөр деген. Мына ушак ушундай. Кээ бирөө мен аны бетке деле айтам депчи. Жок, бетке айтсаңыз, ал ушак болот ошол өзү. Ошондогу бар нерсени жок кезинде айтуу ошол ушак. А эгер андагы жок болсо, анда ал жалган айтуу болот алат. Доомат, кур доомат. Бар нерсени айтуу өзү ушак да. Ошол нерсени адамга жакпайбы? Көзүндө бар кезде. Жок кезде айтуу эмне болот? Ушак болуп саналат. Мусулман адам айтор, Аллах Тааланын алдында эң кадыр бартуу зат. Ошон үчүн аны жамандап, жанандай аброюна шек келтире турган нерселерди адам барбаш керек. Аллах Тааланын Нур сүрөсүнүн 19-аятында Инналлазина юхиббуна ан ташиа аль-фахишату филлазина аману лахум азабун алим фид-дунья вал-ахира деген. Ушундай адамдар бар, алар жакшы көрүшөт. Аллахтын алдында имандуу адамдарга бир жаман маалымат, жаман бузук нерсени таркап кетишин каалашат деген. Мына ушуларга жан чыдагыс азап бар деген. Бул дүйнөдө да, акыретте да. Аллах Таалам билет, силер билбейсиңер деген. Кээ адамдар ушундай бир бузук ишти каалап турат. Бирөөлөрдүн бир уят болуп калганын, кор болуп калганын, аябай маскаралуу жаман болгон нерседен рахат алат. Ошондойлорду аңдыйт. Жанантип чыгарып салгысы келет, ушинтип ошо менен ооруган адамдар бар. Жүрөктөрү ошо менен ооруп калган. Мына ошондон бир туганда бир кемчилик көрсөң, аны жайып, айыптап, ышактап, андай эмес, жакшылыкка чакыр, жамандыктан кайтар. Жакшы жол менен, шариатта көргөзүп берген жолу менен. Мына ушунун баары туугандар, мусулмандардын ортосунда болгон биримдик, ынтымак, береке, баардык жакшылык алып бара турган кадамдар. Эгер ушуларга биз амал кылбасак, анда бөлүнүү, жарылуу, жүрөктөрдө кысылуу алып келет, шайтандын жолуна алып барат. Эч кандай жакшылык менен кайтып бербейт. Аллах Таалам баарыбызды жүрөктөрүбүздү акыйкатка, жакшылыкка бириктирсин. Бөлүнүп жарылуудан, ар кандай жүрөгүбүздү бири-бирибизге карама-каршы туруучу кадамдардан, сөздөрдөн бизди оолак кылсын. Жакшылыктардын эшигин ачуучуга себепкелерден кылсын. Жамандыктардын эшигин жабуучуга себепкелерден кылсын. Баарыбызга акыйкаттай көргөзүп, ошол акыйкатка бекем карманууга жардам берип, жана жамандыкты адашууну адашуудай көргөзүп, ошол нерседен оолак болууга насип этсин.